Экс-вице-премьер Жеңиш Разаков самбо федерациясынын ардактуу президенти болуп дайындалды. Экс-вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кыргыз өлкөсүнүн самбо федерациясынын ардактуу президенти болуп шайланды. Бул тууралуу маалымат булактарды жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, мындай чечимди самбо федерациясынын аткаруу комитети кабыл алган. 11 февралда Жеңиш Разаков вице-премьерлик кызматынан өзүнүн берген арызынын негизинде жумушунан кеткен. Булак Суперкейжи. Индиянын Нью-Дели шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпиондугунда кыргыз балбаны Азат Салидинов күмүш медаль утту. Финалдык беттеште Азат Салидинов индиялык балбан Кумар Сунил менен кескелип 5-0 эсебинде утулуп, күмүш медалдын ээси болду. Салидинов күрөштүн грек-рим түрү боюнча 87 кг салмак ченинде катышып, биринчи жүрүшүндө тажикстандык балбанды жеңип, кийинки жүрүшүндө кыргыз балбаны 9-0 эсеби менен япониялык балбанды жеңип алган. Жарым финалды беттеште Азат Салидинов ирандык балбанга 7-0 эсебинде утулуп жатып, убакыт бүтөөрүнө 7 секунд калганда ирандык балбан жаракат алып, мелдешти андан ары уланта албай калган. Муну менен кыргыз балбаны мелдештин финалына чыккан. Булак Суперкейжи. Идеалдуу дене мүчөнү каалаган Алматыда 4 баланын энеси липосакция операциясын жасатам деп көз жумду. Алматыда 4 баланын энеси 36 жаштагы Жамила Жылкайдарова аттуу аял липосакция операциясын жасатуу учурунда көз жумду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазышууда. Маалыматка ылайык, учурда укук коргоо органдары келиндин өлүмү боюнча текшерүү иштерин жүргүзүп жатышат. Маркумдун жакындары анын өлүмүнө дарыгерлердин шалаакылыгы себеп болду дешип, операция жасаган дарыгерлерди жоопко тартууну талап кылышууда. Жамила Жылкайдарованын каза болгонун хирургдар ал клиникага келген күндүн эртеси таңда айтышкан. Биз клиникага барганда анын өлүмү тууралуу эч ким толук маалымат берген жок. Операция үчүн керек болгон жабдыктарды жашырып, Жамиланын кантип каза болгондугун билгендердин баары кетип калышыптыр. Болгону анын кан басымы түшүп кеткенин айтышты, деген келиндин жакындарынын бири. Ошондой эле ал Жамила Жылкайдарова липосакция үчүн 3 миллион теңге төлөгөнүн, бирок клиника акчаны кайтарбаганын кошумчалады. Ал эми жакын курбусу Айгерим Кулболдинова Жамила липосакция жасатууну көптөн бери эле пландап жүргөн. Мындай операция Москвада аябай өнүккөн. Негизи Москвадан жасатам дечү. Балдарды түрүп, башка түрүбөй турган болгондо операцияга барам деп 4-үнчү баласын төрөгөндөн кийин жасатайын деди. Бул клиника интернет аркылуу тапкан болчу. Бардык эле аялдар сулуу болууну каалайбыз. Ал деле күйөөсү үчүн, өзү үчүн идеалдуу болууну каалаган болчу деген. Клиника учурда жабылган, дарыгерлер сурак берип жатышкандыгы жазылат маалыматта. Алматы шаардык полициясынын өкүлү Жылкайдарова дарыгерлердин катачылыгынан улам каза болушу мүмкүн деген версияны айткан. Алдын ала айтылган версия боюнча кардар дарыгерлер ишин жакшы билбегендигинен, эпсиз кыймыл аракетинен улам каза болушу мүмкүн. Буга күнөөлүүлөр сөзсүз жазасын алышат. Медициналык мекеменин мыйзамдуу иштешин, мындай түрдөгү кызматтарды көрсөтүүгө уруксаты болгонбу, баары текшерилүүдө, деген полиция өкүлү. Алдыңкы 3 апта ичинде келиндин өлүмүнүн себеби аныкталышы керек экендиги, ага дарыгерлер күнөөлүү болгону далилденсе 5 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүндүгү белгиленет. Маалыматта липосакция хирургиялык жол менен денедеги май катмарларын алган косметикалык же бариатрикалык операция. Бул операция дененин бир бөлүгүнө, көбүнчө курсакка, санга, жамбашка жасалат. Булак Суперкейжи. Дүйнөдөгү жайылып жаткан коронавирустун айынан 14 күндүк карантинде турган Diamond Princess аттуу япониялык круиздин лайнеринде коронавирус жуктургандардын арасында кыргыз жараны бар экендигин чет элдик басылмалар жазып чыгышкан. Ал эми ал жактагы кыргыз жаранынын абалы канааттандырарлык экенин Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкен. Япониянын компетенттүү органдарынын берген маалыматына ылайык, кыргыз жаранынын абалы канааттандырарлык, дене табы жок, дары дармектер менен дарылоо жүргүзүлгөн жок, бейтап атайын көзөмөлгө алынды. Кыргыз жаранынын айтуусунда ал өзүн жакшы сезип жатат. Кыргыз өлкөсүнүн Япониядагы элчилиги, ал жактан Тышкы иштер министрлиги жана Саламаттыкты сактоо министрлиги менен байланышты туруктуу жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. Бүгүн 18 февралда Спутник Кыргызстан агенттиги ушул тапта Японияда кармалып турган круиздик
лайнердеги кыргыз жараны менен байланышып саламаттыгы, кемедеги жалпы абал тууралуу баарлашкан. Кыргыз жараны аты жөнүн айтуудан баш тарткан. Анын айтымында бул лайнерде иштегенине 4 жылдын жүзү болгон. Ал эми вирус тууралуу алгач укканда эч ким дүрбөлөңгө түшкөн эмес. Көбүрөөк иштөөгө туура келерин түшүнүп турдук. Андан кийин даярдык көрүп, кеменин ичиндеги жүргүнчүлөр изоляцияланды. Текшерүүдөн өткөрүп, ага чейин ооруган бейтаптарды дароо госпиталга алып кетишти. Иштегендер да өз-өзүнчө бөлүнүп, ресторан менен рум сервис жана анда иштеген ашпозчулар эле калды. Барган сайын официанттардын саны азая берди. Вирус жуктуруп алышы мүмкүн делгендерди алып кетип жатышты. Мен кемеден кетип кала алган жокмун. Досторум, кесиптештеримдин бири да кеткен жок. Ушундай кыйын кырдаалда кантип басып кетет элек? Айтор кете албай койдум. Жүргүнчүлөр тамак ташып келип, алардын абалын көрүп жаттык. Көпчүлүгүнүн ыйлаганына да көп болдук. Ушунчалык боорум ооруду, бирок мен деле алар менен чогуу болчумун да. Капитаныбыз колдоо көрсөтүп, биздин эрдик жасап жатканыбызды айтып, биздин дарекке жолдонгон ыраазычылык каттарды окуп берип жатты. Мени Кыргыз өлкөсүнүн консулдугу издейт деп ойлоптурмун. Бирок таап, сүйлөшүп, мага колдоо көрсөтүп жатышат. Бардык эле жарандардын элчиликтери байланышка чыгып, жардам беришүүдө деп айтып берген мекендешибиз. Булак Супер KG.